Mına baştalganda 5 günün жүзі oldu bugün. Bizden ушул Үчкоргон айыл өкмөтүнүн тургундарына чоң рахмат. Баарытен келип, жан дили менен аракет жасашып, биздин имамыбыз Рашид Молда, айыл өкмөтүбүз Талант эке ошол баарытен жүрүшөт. Рахмат. Кичине болсо да өзгөрүү болуп атат. Анан ушу бизге жардам берген, ушул көчөттөрдү алганга жардам берген ошол мигранттар иштеп аткан биздин айылдын жаштары ушулар демөөрчү болуп ошол акчага келди. Ошол акчага азыр мына көрүп атасыңар өзүңөр. 5 күндөн бери тыным жок. Эл ашар жолунда өстөргө эгишип, Кудай буйрса bir жаңылык көрсөтүп атат Үчкоргон айыл өкмөтүнө. Жылдыраса тонун булады, гөңүлүмдүн канатылары. Кудай кааласа мына жыл башын белгилеп, Токомбаев көчөгүнүн жаштары, жашоочулары şu şehirde aşar alıp aşarga gelişip, aşarga katışıp, yaşı katanı olmayı bütün şu cavula kavuşturup otobüs. Ballarıma rahmat, yaşlara rahmat, yaşavcılara rahmat. Şular şuradan bir cakadan baş çıkarıp, o kavuşturup, şurada işleşip, yatışıp. Kudayga şükür, baldarımızın ıntımağı beke mına karaçı. Geçen İsköl'den bir talay bir fırada darak ap gelip edenki sayı önündeki baldar 3 grup olup gelip buna ayaklarını pol itigip 2 gün ayak jardan verdi. Buna hazır her göçeden top dolu 10'dan 15'ten bolup 3 köçe olup 30-40 bala olup külüge gelip şu daraklarda oturup atağız. Günü ertemen iş şu 8'den saat 6'ga çayın iş bolup atat. Ayıl başçılar, ayıl hükümetinin adamları, ayıl hükümetini istegen hizmetkerler, ayıl hükümetimiz özü baş bolup, baş imamımız özü baş bolup ne yerde yürüp atat. Oşular meni çok olup geçinde bağırdık. Ayıldardı kıdırıp, jinaşlar ötkürüp, düşündürü işlerini yürgüzüp atağız. Elden aylansa olat aylanayın. Elimiz yakşı eken, ıntımağı var eken, şu baldı yaşlardan ümit kılsak bolat, hem suyunup kaldım ben. Buna Kudayga şükür, vardığı yok da aytadı. Айылды жашылдандыруу боюнча иш долбоорун жүргүзүп атабыз. Мына ошондой эле мен дагы Бишкектен келип, бул жерге баш көз болуп, ар бир көчөдөн чогулуп ишти алып барып атабыз. Анан бул жерде ошол техникалардын көчөттүн ордуларын кастырып, жана ошондой эле алжыктыкы тупурак төктүрүп, жана ошол жерде ар бир аралыктардын ченеп иштерин жүргүзүп атам. Анан ошондой эле бул жерден жанагы көчөттөр отургузулганда, андан тышкары мунугу суу куйулган жактары кантип көчөт отурулуш керек, анан ошондон кийин эле кандай ага кам көрүлүш керек, көктөп кетиш үчүн. Жана ошондой эле ага мындай бир сыйра сууларды коюп алгандан кийин дагы мындай порошоктор менен кардевин деген азот кошуп ушундай тамырдын кыркылгандарына күч бериш үчүн аны кошуп жасап атам. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам дуаларды айткандан кийин, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, жана азыркы Кызылжар айылында иш-чара жүрүп атат. Кызылжар айылдык өз мекендештеримди ушу бак отургузуу азем менен куттуктап кетемин. Себеби
азыркы күндө биздин айылда бир жумадан бери бак отургузуу жакшы жышан болуп жатат. Элдердин маанайы жакшы. Көчө болуп, элдер чогулуп, 30-дан 60-ка чейин адамдар келип жардам беришип атат. Эски ата бабаларыбыздан ашар жолу менен ушул иш-чараны өткөрүп атабыз азыркы күндө. Иш кызуу жүрүп атат. Биз алып келген карагайлардын азыр жарымынан көбүн отургузуп алдык. Карагайдын өзүнөн эле 4-5 түрүн алып келгенбиз. Азыркы учурда мына бул жаткан голубой эл. Бул эң кымбат, эң дорогой, жакшы карагайлар. Жамгырдан кийин эртең менен аябай сонун жыт чыгарып турат. Ошо биз стадионго азыр бүт айландырып 5 метр кенендикте алия жасап атабыз. Келечекте бул жерлерге брусчатка басылып, атайын адамдар эс ала турган отургучтар жана кечки жарыктандыруулар берилип, бул жерде толугу менен биздин мекендештерибиз, айылдаштарыбыз ушул жерде бала чакасы менен чыгып эс алат, Кудай кааласа. Биз ошол нерселерди уюштуруп, ошонун иштин үстүндө иштеп атабыз азыркы күндө. Андан сырткары декоративдүү дарактардан 4 түр келген. Ясин, клен, ак кайың, дуб жана башка дарактар келди. Азыркы учурда бир эле ушул стадиондо эмес, өкмөтүбүздүн астындагы көчө, Мишков көчөсүн, Гадиев көчөсүн, андан сырткары бул жакта Өчпөзот эстелиги бар, ал жерде. Андан сырткары Маданият үйү клубда, Маданият үйү клубдун астына дагы жашылдандырууга балдар азыркы учурда жүктөшүп атат. Азыр 27 штук жүктөшүңөр керек балдар. 27 пихтадан жүктөйсүздөр. Кайыңдан жүктөйсүздөр жана башка берки дарактарды дагы жүктөйсүздөр, Кудай кааласа. Ушу бизде элдин маанайы да жакшы. Кудай буюрса, жастын бир күнү бир жылга тете дейт. Бардыгы эле бак отургузууну сагынып калыптыр элибиз. Бул 3 адам бир адам көтөрө турган карагайларды мен өз колум менен жалгыз отургузгум келип атат деп балдар жалгыз да отургузуп атат, көптөп да отургузушуп атат. Бул дарактар бизге 15 жылдык дарактар, 10 жылдан жогорку дарактар. Эми ушул пайгамбарыбыздан да хадис бар, бак отургузуу боюнча. Эртең кыямат же бүгүн кыямат башталды десе дагы, колуңда кармап турган дарагыңды отургуз, ошонун да сага пайдасы, сообу сөзсүз тиет деген. Ошон үчүн эми бардыгыбыз ушу бак отургузуу боюнча жапатырмап аракет кылып атабыз. Демек, мусулманчылыкта деле бак отургузуу пайгамбарыбыздын бир нече хадистери бар. Бак отургузуу боюнча: "Ман зара заран ау гараса гарсан фаакала минху инсанун ау дабун ау тайрун ау саб'ун фалаху садакатун" дейт. Бир жылдык эгин айдасаңыз дейт, жазда сээп күзүндө жыйнап ала турган эгин эксеңиз деле, же болбосо мына карагайлар 1000 жыл жашайт деп айтып келебиз. Мына 1000 жыл жашаган карагай декоративдүү бактарды отургузсаңыз деле, ошондон адамдар пайдаланса, айбанаттар, куштар, жырткычтар пайдаланса, шунун бардыгы отургузган адамдарга сообу жетип турат деген пайгамбарыбыз. демөөрчү балдарга, мигрант балдарга, биздин кол кабышкан агаларыбызга дуа кылып жакшы бир өзүңүздүн ушул учурдан пайдаланып, мен ушул мекендештериме ыраазычылык айтып кетемин. Себеби ушул эмгектин бардыгы биздин мекендеш, айылдаш, алыскы аймакта иштеп жаткан жана Бишкек шаарында, Ошто, Жалал-Абадта жана ушул айылдагы жашап аткан жалаң жаш балдардын демилгеси менен ушул иш жүзүнө ашып атат. Мен ушул убакыттан пайдаланып, ушул бардык мекендештериме ыраазычылык айтып кетемин жана ушу Алла Тааладан тилеп бир жакшы бата бергим келип турат. Амин. Алла Таала кем ушул мекеним өнсүн, мекеним гүлдөсүн, мекеним жашылдансын, мекенибиз ушул жакшы акыбалга келсин деп бардык бир туугандарыбыз өз салымдарын кошту. Алла Таала кем аларды жамандыктан сактасын, жаман оорулардан сактасын.
ар кандай жер асмандан келүүчү кырсык апаттарынан сактасын. Алла Таала бирди берсең миңди, балким чексиз дагы соопторду берем деген. Алла Таала ошо чексиз соопторду жазып, акыретте ушул отургузган бактарыбыздын сообун биз эселеп Алла Тааланын астында чоң соопторго ээ болсок, Алла Таала улуу даражалуу бейишине насип кылган болсун. Саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммаду алейхи. Аллаху акбар. Москвада иштеген кызылжарлыктар атайын каражат топтоп ушул кадамга барыпсыңар да. Анан бул качандан берки ойлоп жүргөн планыңар болчу? Канча убакытта ушул планды ишке ашырдыңар? Каражат топтоп азыр жашылдандыруу боюнча туруп атасыңар да? Ооба. Жашылдандыруу боюнча эми бул демилгени Кыргызстандан Бишкектен биздин башкы имам Абдурашид Таксыр көтөрүп чыкты. Бизге ошол кабар кылып, мындай демилге көтөрүп атабыз дедилер. Анан биз колдоп беребиз деп сөз берип, ошонун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Кызылжар үчүн эми бул жерде көп жылдан бери эле иштеп кызмат жүрөбүз Москва жеринде. Бул жерде эми көп эле пландарды, жакшы эле пландарды көптөн бери пландар жүрөбүз десек, көпчүлүккө чогулуп бирдемке кызда катышып болот эле деген пландар көп да. Бул нерсени ошол демилгени быйыл көтөрүп чыггандан кийин Кыргызстандан ушундай сунуштар келди. Биз да көптөн бери ойлонуп жүргөн нерселер бизге аябай неме болду да, жакты да. Өзүбүздүн Кызылжар ичи мекенибиз үчүн ушундай демилге көтөргөн аябай бизге жакты. Анан кийин биз колдоп беребиз деп азыр неме болдук. Ошо Уда буйруусу азыр көпчүлүк аракет кылып атат ошо жашылдандыруу боюнча. Кызылжарды өндүргөн бир неме болуп, баардык кызылжарлыктар ыраазы да, ал ушул неме чыгат. Москвада иштеген канча кызылжарлык бала же канча кызылжарлык адам каражат топтоп берди? Ошолор тууралуу айтпайсызбы? Бул жерде эми кызылжарлыктардан канча болгондо точно эсебин эметип элеппиз. Биздин азыр чогултуп аткан итогубуз эми чыгат. Бул эртеңдерден итогун чыгарабыз да. Жок дегенде бир 200ден ашык адам чогултуп берет да ушундай нерселерди. 200 адам ушундай неме болуп чогултушуп атат. Анан кийин эми ар кимдин шартына карата неме кылышып атат. Эми колдон келишинче көңүлүнө тутканын беришип атат да. Мындан аркы планыңар кандай? Эми пландар аябай жакшы пландар көп. Кызылжар өзүбүздүн айылыбыз үчүн көп нерсени кылсак болот. Бул жакта отуруп айылында болуп калыптыр, кескилиги жетип атат деп, жолдор неме болуп атат. Жол жөнүндө көп неме. Москвадан барсаң жол сразу билинет, тарак-турак болуп. Жол жөнүндө көп ойлонушуп неме атат. Анан кийин освещение, жарыктандыруу жөнүндө ошондой нерселерди кылсакпы деген бир немелер бар. Центральный жолдорго түнкүн жарык бере турган освещенияларды кылсак деген бир ой бар. Көп болбойт дегенде элчилик эми эл менен жакшы кеңешип неме кылсак жакшы болот да. Эл чогула турган болсо баардык нерсени кылсак болот. Бул жерде эми бир кызылжарлыктардын баардык ынтымагы эми ынтымактуу болсок, ынтымакташып иш кылсак көп баардык нерсеге жетсек болот да. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Аты жөнүңүз кандай? Менин аты жөнүм Оторбаев Сапаралы Оганович.